Баңги-заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Мааракенин урматына арналган иш-чарада өз милдетин так аткарган кызматкерлер сыйланды. Бул кызмат мурда Баңги ишмердиги менен күрөшүү боюнча башкы башкармалыгы катары 1991 жылы 22 апрелде кылмыш иликтөө башкармалыгынын бөлүмү катары түзүлгөн. Кыргызстан көз карандысыздыкты алгандан бери Баңги ишмердиги жана Баңги көз карандылыгы менен күчөтүлгөн күрөш башталган. Бирок кызматтын өнүгүүсүнүн тарыхы коомдун татаал жана ар тармактуу көйгөйү менен алектенген бул бөлүм маанилүү экендигин көрсөттү. Азыркы учурда милициянын бир бутагы болгон орган Кыргызстандагы баңги-заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча атайын жалгыз кызмат болуп саналат. Кызматкерлердин алгылыктуу жана таалыкпас эмгегинин арты менен Баңги каражаттарын мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүнү уюштуруу боюнча мүмкүн болгон бардык чаралар колдонулуп, Баңги көз карандылыгын алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кызмат биринчилерден болуп, эл аралык кызматташтыкты алдыга жылдырып, биргелешкен иш-чараларды ийгиликтүү өткөрө баштаган. Азыркы учурда ал көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Жааматтык коопсуздук келишими жөнүндө уюм, Шанхай кызматташтык уюму, АИДЕК жана башка форматтарда иш алып барышып, Европа биримдиги жана башка мамлекеттер менен өз ара тыгыз аракеттенип иштерди жүргүзүп келе жатышат.